Бүгүн Жогорку Кеңеш Тышкы иштер министрлигине жалгыз талапкер Жээнбек Кулуевди карады. Анын эмгек жолун айта турган болсок, ал буга чейин ушул эле тармактын казанында кайнап бышкан экен. Бир нече чет тилдерди билет деп жатышат. Дал ошол себептен ага депутаттар тарабынан ийгиликтер айтылып алкышка татыды. Болгондо дагы Кытай тилинде, англис тилинде, дүйнөдөгү эң чоң тилдерди билесиз. Мен билем убагында чек ара тармагында да иштегенсиз. Бул боюнча багытыңыз бар. Өзүңүз болсо коопсуздук боюнча илим билимиңиз бар, атайын дипломду, туурабы? Ошон үчүн азыркы заманга төбө эле келип атат. Талкуу маалында депутаттар кара тизмедеги мигранттар маселесин көтөрүштү. Сырт жакта эмгектенип келген мекендештер болор-болбос айып үчүн азап тартып жатканын айтышты. Башкача айтканда алар олуттуу деле мыйзам бузушкан эмес. Бул жагдайды жөнгө салуу үчүн кандай иштер жүргүзүлөрүнө кызыгышты. Амнистия боюнча 19-жылы берилиптир. Азыр дагы биз 2 жолу кайрылып иштеп атабыз. Жакын арада бир Россиядан чоң делегация келип кетти. Ал жакта да көтөрдүк. Жакын арада президент Садыр Нуркожоев дагы өзүнүн посланиясын жазып Путинге кайрылган. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мүмкүнчүлүк болсо биз дагы айтканбыз, жанагы незначительный нарушение кылгандарды амнистия жасап бергиле деп. Бул боюнча иш жүрүп атат. Ал эми депутат Мирлан Самыйкожо социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтарга кызыкты. Дегени Туркия Тажикстанга согуш техникаларын сатыптыр деген кабардын чын төгүнүн билгиси келди. Муну менен ал кошуна Тажикстан менен Кыргызстан жакшы мамиледе эмес экенин белгилеп кетти. Анда бир маалыматты тактагым келип атат. Түркия Тажикстанга байрактарды жөнөттү деген маалымат соцсеттерде жайнап чыкпадыбы? Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Биз ал маалыматты да калдык. Азыр биз элчиликке тапшырма берип, башка органдарга тапшырма берип, аны тактап атабыз. Бирок мурун түрк тарапка да айтылган болчу. Буну этаяттагыла, анткени биздин эки ортобузда азырынча баягы көйгөйлөр чечиле элек. Азыр толук маалымат алгандан кийин түрк тарап менен дагы сүйлөшүү жүргүзөбүз. Негизи толук маалымат жокпу бул боюнча? Жок, бар, бирок мындай биз жанагы чындыкпы же чындык эмеспи? Пока чындык, бирок канча суммада алганын баарын тактап атабыз. Жыйында мындан башка Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү элчилери жана кадр тандоого байланыштуу маселелер көтөрүлдү. Айрым элчилер мигранттар менен иштөөдө калпыстыктарды кетирип жатыптыр. Мамлекеттик делегациялар келсе, баягы эле дежур мигранттар жолугуп, көйгөйлүү жерде иштеген жарандардын үнү жетпей калып жатат дешүүдө. Мына биздин мигранттарыбыз көп жайгашкан мамлекет бул Россия Федерациясы. Ошонун көбүрөөк тарабы бул Москва, Московский облустарда, анан мына Урал жактарда. Ушул жерде дайыма бизден бийликтен барганда же болбосо бир депутаттарданбы, же администрация президенттенби кимдер барбасын, дежурный мигранттар чогулат да. Кайсы бийлик келбесин. Андыктан мен сизден суранам, ошол жактагы посол, консулдарыңыз түздөн-түз жанагы стройкаларда анча-мынча кыйналып, кысталып, байкуш дар-дармеги жок, жолусу жол көрөсү жок, кыйналып жаткан бир объектилерде жаткан балдарга барып кабар алып иштеш керек да. Ушуну айтайын дегеним, бир катуураак ичинен кирип иштешиңиздер керек да, изнутри. Ал эми айрым депутаттар кызматтан кеткен мурдагы тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин каякка барарына кызыгышты. Маалыматтарга ылайык анын башка ишке өтүп жатканы айтылган. Экс-министр боюнча сөз болгон, президент өзү кабыл алып сүйлөшкөн. Руслан Атбаевич азыр айтты, мага бир 2 ай убакыт бергиле, ден соолугумду карап, ден соолугумду карап кичине эс алайын. Андан кийин өзүм келип, биз айтканбыз, тышкы иштер саясатында боло турган иштердин любой жагына биз иш карап бергенге даярбыз деп. Жыйынтыгында Жогорку Кеңеш Тышкы иштер министри кызматына Жээнбек Кулуевдин талапкерлигин бир добуштан колдоп беришти. 59 жаштагы Жээнбек Кулуев 2021-жылдын август айынан бери президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп келген. Ага чейин Тышкы иштер министрлигинде бир катар жооптуу кызматтарды аркалаган. Ошондой эле Кыргызстандын Малайзиядагы, Кытайдагы, Казакстандагы элчиси болгон. Жоодар Бузумов, Улукай Исбеков, Нур Ньюс, Бишкек.